Саламатсызбы, уруксатпы? Так, то он разрешение снимают. Барлығы иш қозғап тұрамын. 1 май райондық сотында судья болып иштейт эле. Бул элдин канын шоргон, калп айтып туруп үйүн алып алган, менин машинемди алып алган ошо жылдары майып кызыма үй алайын деп барып, булардын капканына түшөм. Мен бул акчаларды маңдай тер менен Россиядан туалет жууп таап келген акчаларым эле. Вымогательствоны кармалган бул киши. Мен жолдошум 2007 алган. Кайра 10 жылдан келип атат. Мага 2000 доллар берген. Сиз менде сурагандай. Мен журналистмин. Чыкты түктөңүз. Садыр Нуркожоевич, мындай судьяларды жок кылыңызчы. Бишкек шаардык сотунун судьясы Кымбат Архарова жолдошу Султан Тыналиев менен бирге менин машинамды алып, анын акчасын 16 жылдан бери бербей жүрөт деп Бишкек шаарынын тургуну Турсунай Каримова медиага кайрылды. Мына ушул маселенин айланасында бүгүн материал даярдайбыз. Сиз медиахабты көрүп баштадыңыз. Менин атым Эльвира Султанмурат кызы. Бүгүн биз Бишкек шаардык сотундабыз. Бул жерге каарманыбыз дагы келди. Алдыда соттон дагы жооп алганга аракет кылабыз. Бизден алыстабаңыз. Биздин редакциябызга мына бир нече айдан бери келип, ушундай маселем чечилбей атат деп айтып келесиз. Анда башынан аяк айтып берсеңиз, машинаңызды ким алды эле, канчага бааланган? Мындан бир канча жыл мурун 2008 жылы биздин шаарыбызда Архарова Кымбат деген судья бар. Бул элдин канын шоргон, калпты сүйлөгөн, калп айтып туруп үйүн алып алган, менин машинемди алып алган ошо жылдары. Ошонон бери, андан бери мен канча президенттерге кайрылып келем. 2010 жылы менин машинемди алдоо жолу менен менден алып, аны дагы бир өзүнүн тууганыга сатып ийген. Мен бара бергенимден ар бир президентке барып, майып кызымды алып бара бергенден 2012 жылы мага Архарова 1 май райондук сотунда судья болуп иштегенде мага 2000 доллар берди. Бергенде эмне деп берди? Жер, bunun күйөөсү жер боюнча иштеген, риэлтор болуп иштеген ошо маалда. Мен булардын капканына ошо үй издеп барып, майып кызыма үй алайын деп барып, булардын капканына түшөм. Унаңызды кимдин колуна бергенсиз? Булар канча өткөрүп алган? Анан эмне үчүн ошол убакытта сиз акчаңызды алган эмессиз? Булар ошо 2008 жылы эже сиз мен судья болуп иштесем, мына деп тиги күйөөсү дагы мен аялым судья болуп иштейт. 3 күндө акчаңызды беремин деп жердин документини, кызыл китебини колума карматып, вожденияга уруксат бериңиз. Мен 3 күн айдап жүрүп, сизге акчаңызды кайтарып берем 3 күндө. Мана жердин документин алыңыз деп ошентип мени алдашат. Мен болуптур деп вожденияга деп эле жазсам, булар нотариуске барып алып, генеральный оформить этирип менден кол койдуруп, алдоо жолу менен ушинтип алган. Сиз айтып атасыз да, кызыл китеп берди депчи, ал кандай жерди сиз өткөрүп алдыңызбы, эмне болду? Жок, жердин документини кармап туруңуз, ишенбесеңиз деди. Жердин документин алып эми айлам кеткенден эми ошо жерди болсо дагы мага өткөрүп бер десем, нотариуске барып алып, андан 1-2 ай өткөн ошо алгандан кийин бара берсем. Колумдан документини жулуп алып качып кетти күйөөсү баш болуп. Андан бери Архаровага барам. Ушинтип Архарова өзү айдап жүргөн менин машинемди. Ошо маалда 2008, 2009, 2010 жылдары мени алдап, ушинтип жаздырып алышкан. Айланып кетейин дерим. Мана вожденияга деп жаздырып алып, нотариуске барып, генеральный кылып алдырыптыр. Азыр сиз мына документтериңиздин арасында сурак протоколунун көчүрмөсү бар экен да. Бул 2022 жылдагы сурак экен. Ушул жерден сиз айтып аткан судья Кымбат Архарованын жолдошу Султанбек Тыналиев, ал суралган экен. Азыр бул жерде тергөөчү суроолорду коюп атат да. Мындай суроо коюптур тергөөчү. Айтыңызчы, сиз Турсунай Каримовага дейт, 2000 акш долларын карыз болгонсузбу? Сиз ага үй алганга жардам берем деп акча алгансызбы десе, эч кандай андай жагдай маселе болгон эмес. Ал өзү оюнан чыгарылган сөзү, менин келинчегим Кымбаттан мурда ошентип коркутуп акча алып алган экен. Азыр дагы алдап алайын деген. Мага жубайым Кымбат Каримова 2000 акш долларын алган айткан эмес. Анча болду, менин үстүмөн эмне себептен арыз жазбайт? Анткени мен анын алдында карызым жок. Ал менин жубайым сотто иштегенге байланыштуу жубайымды коркутуп атат деп бериптир. Анан тергөөчү айтып атат,
Айтыңызчы, сиз Каримовадан алган унаанын мамлекеттик белгилери кандай болгон? Кайсы нотариустан ишеним кат алгансыз? Так дарегин тактап бере аласызбы? Унаа кимге сатылган же дагы деле айдап жүрөсүзбү десе, нотариустун дареги так эсимде жок, мамлекеттик белгилери эсимде жок. Ал унааны 1-2 жыл айдадым. Кийин жээним Назирага сатып жибергем. Унаа 1996 жылы чыккан ак өңдөгү Honda Odyssey үлгүсүндөгү болгон дейт да. Демек бул айтып атат, нотариус аркылуу дейт, сизден алгам дейт. Мыйзам түрдө алгам деп атат да. Анан бул тергөөдө ошол сиз айтып аткан нотариус, сиз айтып атасыз, мен 3 күнгө гана айдап турсун деп бергем деп атасыз. Ушундай жазган белеңиз? Нотариус сиздин эсиңизде барбы? Кайсы нотариус? Нотариус мына Диана Байзакова деген нотариус. Ошол жерге мен 2-3 жолу бардым. Бирок ал мага менде эч кандай андай эме катталган эмес деп мага бербей койду. Муну ошо Назира дегенге сатып ийди. Бул жерде суракта Тыналиев өзү айтып атат да. Сиз менен кантип таанышкандагы айтып бериптир. Анан унааңызды алганын деле мойнуна алыптыр. Сатып алгам деп атат. Бирок бир нече күн өткөндөн кийин дейт, 4000 акш долларына сатып акчасын шак эле берип дейт. Бөкөнбаев менен Советский көчөрүндө жайгашкан нотариустан ишеним кат жаздырып алгам. Ошол кезде Каримова мага унаасын 6000 акш долларына баалаган, бирок мен базар баасы 4000 акш доллар экенин билдирип, ошого макул болуп келишип сатып алгам деп атат да. Сиз канча акчага саткансыз? Айтып атпайбы, мен 4000 акш долларын бергем деп? Мен ал машинемди ошо 2008 жылы Лебединовкада жаңы бир машинелер келип, ошол чет мамлекеттен келген адамдар саткан, 6600 долларга алганмын. Алар өкө тең менин машинемди көрүп чалкасынан кетип, 6600 долларга аларга сатканмын. Ошо жылдары 2008 жылы. Мага ушу күндөн баштап 3 күнгө чейин 1 тиын акча берген эмес. Ошо нотариуске алдында мага берген акчасы болсо көрсөт десем, көрсөтпөй келет Тыналиев. Бирок сизде бул айтып атасыз, мен түшүнүк кат жазып бердим, 2000 доллар демек судья сизге берип атат, Ооба, берип атат. Ошол акчадан 2000 доллар берип атат. Берип атат. 2000 доллар берип атат. Стройка деп жаздырып атат. Мен стройканы деле болуптур. Ушу стройкага берген акчам болсо деле машинеден кыскартайын, мага 4600 долларымды бер деп ушу күнгө чейин айтып келем. Азыр дагы элге түшүнүктүү болуш үчүн дагы бир жолу сиз ушул Кымбат Архарова судья болуп башка райондо иштеп жаткан, ошол мезгилде 2008 жылы сиз жолдошу менен кантип таанышып калгансыз? Ошону дагы айтып берсеңиз. 2007 жылы Вечерний Бишкек дегенде, булар деген газетага объявление, газета бар эле ошол маалда. Күйөөсү объявление бериптир, мен үй сатам, жер сатам деп, риэлтор экен, риэлтордун адреси бар, телефону бар, телефонунан звонить этсем, Илбирстин зданиясы, мына жаныбызда турган Илбирстин зданиясында офиси бар экен. Барып офисине барып, мен үй сатамын деп, жер сатамын деп жүрүп, аяка бияка мени 1-2 күн алып барып жүрдү, көрсөтүп. Анан менин машинем бар десем эле, болду, машинеңизди көрөйүн деп, ошентип машинемди көрүп, ошо боюнча машинемдин алдынан жылбай койду. Мен ал машинени алып токтотуп койдум эле, айдай турган жерде эле киши деле жок эле. Айланып кетейин, эл журт. Ошентип менин машинеме экөө баягы кенедей жабышып, аялы айдап жүрдү. Ушу күнгө чейин машинемдин акчасын берип түгөтпөй, өзүмдү кайра күнөөкөр кылып, менин майып кызым бар экенин да билет. Мен бул акчаларды маңдай тер менен Россиядан туалет жууп таап келген акчаларым эле. Эми Кымбат Архаровага унааңыз саткан мезгилде жолдош экөөнү, ал кайсы райондо судья болуп иштейт эле? Азыр ал Бишкек шаардык сотунун судьясы. Ошо маалда 1 май райондук сотунда судья болуп иштейт эле. Мен аны күйөөсү, менин аялым судья болуп иштейт дегенден өзүм дагы барып көрсөм, Архарова деп жазылып калыптыр. Мана биз аялым күйөө судья болуп иштесе, алдабайм деген, мен ошонун үчүн гана машинемди карматып койдум. Менден жазып алып 3 күндө берем деп, жердин документин бери аны да алып кетип калышты. Азыр айттыңыз, мен көп жыл миграцияда жүрдүм депчи. Каяктарда иштеп келдиңиз? Мен тиги Россиянын Ямал-Ненецкий автономный округ деген жеринде 23 жыл иштедим. 50 градус сууктан такыр түшпөйт. Эң эле пас болгон сууга ал жерде 42-43. Ошол жерде иштеп таап келген акчаларым.
ошондо алып койгон машинемди ушундай бир уяты жок Архарова анын күйөөсү Тыналиевке алдырып ийгенимди билбей калдым. Мына судья Кымбат Архарованын кабинети ушул жерде экен, Анда азыр көрөлү. Процесс бүтүптүр. Азыр кабинетинде жок экен, Обед мезгилинде. Саламатсызбы? Уруксатпы? Судья ичинде экен кабинетинде, бирок азыр бизди көрөр замат эшигин кайра жаап алды. Билбейм, балким азыр түшкү тамактанып аткандыр. Аз күтүп туралы энди. Соттун эмеси бар. Алда билет, бир нече жолу кайрылганмын. Мейли, анда ошол жерге барып көрөлү. Бишкек шаар сотунун төрагасына айтып атасызбы? Абдышев. Азыр Кымбат Архарова өзүңүз көрдүңүз. Эшигин жаап алды, бизди көрөр замат. Булар ушундай кабыл албайт. Манеки. Бул кишиге дагы көп жолу кайрылганмын. Макул, азыр күтүп туралы, жарым саат эле калган турбайбы? Булар эшик ушунча алышат экен, Саламатсызбы? Төрага өзүндөбү? Обедте бирде келеби? Бирде келет, Анда күтүп туралы. Бул эже Бишкек шаар сотунун судьясы Кымбат Архаровага жанагы жолдошуна маштас саткан экен. Эми силерге келип эле жүрсө керек. Мына Кымбат айым, саламатсызбы? Биз журналисттер. Сен биринчи күнү билесиңби, что Первомайский районный суд иш козголгону боюнча. Так, кто вам дал разрешение снимать? Эженин маселеси менен келдик. Так, ошол маселеси боюнча мынакей Первомайский районный судда иши каралган. Мен встречка сизге жазып бергем, сиз өзүңүз суранганыңыздан. Вымогательствону кармалган бул киши деген. Сен биринчиден историяны билип туруп ана келдиң. Ошо сизге келдик да, ошон үчүн. Ай, эмне ичип берип атасың? Өзүңөр келбейсиңерби анда? Мен эмнеге качан түшүрөсүз? вымогать эткен эмесмин акча. Мен сизден акча вымогать эткен эмесмин. Первомайскийде ишиңиз бар. Ооба, сиз ошентип мени жала жаап атпайсызбы? Ой, мен акча вымогать эткен эмесмин. 200 мага берип кой деген 200-ң эмдигиче УКМКда сакталып турат. Так, тартпасын дейм. Так, тартпасын деп атам мен сизге. Эмне үчүн? Ошону үчүн. Мен силердин үстүңөрдөн да мен жазамын. Жазыңыз. Потому что есть этот закон, да? Что спига нормально иликтешилер керек, андан кийин снимать этишилер керек. Мынакей, соттун токтому бар. Мына соттун токтому бар. Именно Каримова боюнча, ушул иш боюнча. Выяснять этип турганына келбейсиңерби? Мен ал жөнүндө айтканмын. Мен машинамды алып акчасын толук Мен бул кишиден алган эмесмин. Расписка барбы? Мен жолдошум 2007 алган. Өзүңүз айдап жүргөнсүз. Алып өзүңүз айдап жүргөнсүз. 2 жыл айдап Надира дегенге сатып ийгенсиңер. Жолдошуңуз акчасын бергенби? Берген. Мынакей, кана берген жөнүндө. Бергени тууралуу барбы распискам? Менде. Кана. Мына Кымбат айым, уксаңыз. Кой туруңуз, мен расписканы көрсөтөйүн. Жок расписка. Ал расписканы биз көрдүк. Сиз көрсөткөн расписка. Өзү жаздырган. Так, подлинник расписки турат. Ооба, мен көрсөткөм аны. Так, эмне деп атасыз? 2000 эле долларды мына деп туруп Машинаны 2000 диктовать этип жаздыргансыз. Машинаны 2000 доллар аласыздар. Эмне үчүн расписка 4000 доллар алып алып, анан 2000 доллар 4000 доллар эмес, 2000 деп турат. 2000 деп турат. 4600 алып келсиң. Эмне үчүн генеральный доверенность жазып атат с правом отчуждения? Генеральныйды юрист? Нет? эме кылып Мен алгансыңар. сизден сураган келдим, эмне кылып атасыз? Сиз деген неге снимать этип атасыз? Анткени бул элдин маселеси менен келдик биз, ошон үчүн. Так, кайсыл эмесиңер? Давайте мага данныйлар берип. Өзүңө коз. Так, баарына иш козгоп турам за то, что силер незаконно келип, закон түрүндө келип атабыз. Сиз өзүңүз чыктыңыз коридорго, биз сиздин Жок, кабинетиңизге кирген жокпуз. силер кабинетиңизде жок кудаттыңар. Жукулдаткан жоксуз. Биз жол эле тарттык. Өзүңүз мына бул жерде судья Кымбат Архарова айтып атат, биз жукулдатты деп. Жок, андай эмес, бул жерде камера деле турат. Камера есть. Ооба, жукулдаткан эмеспиз. Азыр жөн Кечиресиз, биз бул жерде маселени чечип атабыз. Расписка көрсөтөм дейт. 4000 доллар бергенсизби? Ошонун распискасын көрсөтүңүзчү. Мага 2000 доллар берген. Сиз менде сурагандай. Мен журналистмин. Так, анан Мен коомдук кызыкчылык үчүн келдим. Сиз айтып атасыз го, мен акчасын бергенбиз деп. токтом турат. Мына чечим былтыр деген на нее иш козголгон. Ооба, мен өз акчамды сурасам, мага акча козгон эме, акча вымогать этти деп туруп Орозбек деген адам. Анан келип жалынып суранган, кызымды Мен кирген эмесмин. Мен биринчи жолу көрүп атам. Мен деген буга встречный заявление жазып берип атам. И вот, давайте вот встречное заявление. Давайте жолдошуңуз
Хорошо, Слесарь біз заявление бұны оқуға. маған өткөрүп бериңиз. Мен бұны ішке қоша материалға. Хорошо, Маған қош өткөрүп бериңиз, сізге номерімді қалдырам. Менде бір сұрау бар. Мынаки қарағыла. Мынаки. Никаких оқып шыққыла барын. Жоқ, Всё. хорошо, біз маған өткөрүп Ешқандай берсеңіз, мен оқып шығайын. Бұл қалай Менде бір эле суроо бар да. Суракта сіздің жолдошуңуз судья өзі шықты бұл жерге. Судья өзі шықты. Түртпеңіз, жуқылдатқан жоқпыз. Бір эле жол аштық. Түртпеңіз сіз. Мына, мұны тартқыз. Бұл жерден алысырақ тартқыз. Қолыңызды алыңыз. Қолыңызды алыңыз деймін. Нараға тұрып, қолың тигізбе. Қолың тигізбе балам. Қолыңызды алыңыз деймін. Бұл судья өзі дәлелдер көрсеткен шықты бұл жерге. Машинаны алып, айдап, Қағазға жазып берді. 2000 беріп алып, 4000 деп атады. Ой, Садыр Нұрғожаевич, мұндай судьяларды жоқ қылыңызшы. Жолдошуңуз номерин бере аласыз ба? Бере албайм. Суроолорду берели. Жоқ, бербейм. Анткени ал ишти Иште проходит. Никто не проходит. Мен потерпевшая. Я потерпевшая по делу. Хорошо. Вымогательство мен болады О, берген. вымогать. Жоқ фактын, вымогать еткенге. Жоқ, факты деген жоқ. Ленинский районы сотта Вымогать. 200 000 Теге менен Орозбек барған саға. 200 000-ді бергенсің. Қана 200 Вы 000-ің. поднимите уголовное Бер қалған дело в ақшаны. Первомайском суде. прежде чем делать вот 4600. это. Адырғы ба менен бересің. А потом Ал как бір барын? 15 жыл мұрдағы ба, ал 4600. Адыр андай машинелер 20 000 Мен доллар. суроо берейинчи, мына бир эле суроо. Сиздин жолдошуңуз суракта айтып атат. Мен ошол машинаны алгандан кийин эжеге акчаны бергенде нотариус аркылуу ошол сделка өткөн деп. Ошонун көчүрмөсүн бериңизчи бизге. 4000 доллардың. Генеральная доверенность бар с правом продажи. В деле есть. В деле. Зачем нам с собой носить? Уголовное дело в отношении Каримовой. В Первомайском суде генеральная доверенность. Акчаны бергенбиз деп, эми Так в то время не требовалась генеральная доверенность, когда Ақша выдается. жөнінде қана, Зачем она ақша с правом жөнінде. отчуждения Ақшаны дает? маған бергенде. Акчаны алган эмесин деп, ошону дәлелдеп бербейсиздерби? Акчаны Эмне берген үчүн? болсоңуздар. 2007 жылы болот, ана 15 жылдан ашып 2008 жылы. 2008. 2007 деген 2007-2008. Все знаю. Сен емені Атамбаевты алдадың, Жанашуаны алдадың, мен алдап келдің. Барғыла. Уголовное дело поднимите. Полностью данные есть. Об этой женщине все есть. Есть и подлинник расписка. Подлинник билет берген. Андан кейін мені Ленинский соттан көріп алып, қайра 10 жылдан келіп атат. Нотариус аркылуу мен акчаны бергем деп суракта өзү ошентип жазыптыр. Нотариус аркылуу деген это доверенность деп атат. Доверенность в этом. В деле, дорогая моя, в деле. Жок, сизге ал. Мага зачем это надо? Это в деле поднимите генеральную доверенность. Жок, деланы ал бизге бере бербейт, сиз айтып атпайсызбы? Менде бардык колумда бар далилдер деп Мындай бербейсизби протокол ошону? алдына. Ошону бербейсизби? Генеральная доверенность бога ради деле возьмите. Жок, бизге бербейт да. Сиз алып бериңиз. Бога ради мен алып берейин. Макул. Бар, Номерим. Жазып алдым, все. Обед малында. Бирок сиз эжемизди кыйдырбаңыз. Мен кыйдырам. Потому что незаконно келіп атасыздар. Прежде чем это притеслер, келишиңер керек болчу, мындай болуп атат. Кандай дейсиздерчи? Биз жакта да ушуңар керек деп специальный видео снимать эту атасыздар. Акт составляйте вот это. Вот это какое-то агентство журналдарын жазып Сіз болған. любой уақытта журналистерге жооп беришиңиз керек. Булар журналисттер Журналистке жооп бериш үчүн через бұтағының председателя біреуі. городского суда и Верховного суда келип разрешение мына сурак алышыңар керек. Үйгө барсаң ачпайт, ишке келсең ачпайт, тутана такая. Бул биринчиден коридор. Экинчиден биз кабинеттин ичине кирген жокпуз. Биз сыртта турдук. Кымбат Архарова судья өзү чыкты. Өзү чыгып сиз менен маселесин чечишип баштады дагы, анан арада биздин суроолорго да жооп берди. Азыр жукулдатты дегени бул жалган маалымат. Бул жерде камералар турса алып көрсөңүздөр болот. Азыр болсо судья Кымбат Архарова айтып атат, иште 4000 долларды бергени боюнча бардык далилдер бар дейт. 1-май райондук сотунда каралган иште дейт. Ошондой далилдер берилген беле? Эч кандай далил жок. Мага 4000 доллар берген эмес. Жакынкы убакта да берген эмес, мурда да берген эмес. Нотариус аркылуу берилген, тилкат аркылуу берилген. Эч качан тилкат да берген эмесмин, мага берген эмес акчаны. 2000 долларды ошо жылдары берген Жолдош Алиевдин катышуусу менен 2012 жылы, машинемди алып атат 2008 жылы. Мана ошондо да президенттен аяктан бияктан, мана жогорку соттон Жанашевадан звонок болгондо ушинтип ошо 2000 долларды берип атат. Бүгүнкү күнгө чейин бере элек. Судья айтып атат, буга чейин 1-май райондук сотунда сизге карата, жана сиз айтып атасыз, элдик көзөмөлдүн өкүлүнө карата кылмыш иши козголгон, акчаны баягы опузалап талап кылуу боюнча депчи. Мына ошол
иште деп атат да, баардык далилдер бар деп атат. Баягы сиздин жалган көрсөтмө берип атканыңызды акчаны жөн эле доолоп атат дейт сизден. Ошого кандай жооп бересиз? Эч кандай мен мындан жөн акча доолаганым жок. Мен мындан акча доолап, мен келип судьядан акча вымогать этемби? Судья Кымбат Архарова менин номеримди алып калды. Мына ошол номерге мен баардык далилдеримди жөнөтөм деп азыр сөз берди. Биз албетте күтөбүз жана анын дагы далилдерин биз бергенге даярбыз. Бишкек шаардык соттун судьясы Кымбат Архаровага биз сиз менен бардык. Мына ошол күндөн кийин мага анын адвокаты, расмий өкүлү Анатолий Хейга кайрылып, редакцияга келип, суроолорго жооп берди. Анан бир топ документтер таштап кетти. Кымбат Архарованын расмий өкүлү Анатолий Хегай мага таштаган УКМКнын тергөөчүсүнүн айыптоо актысы бар колумда азыр. Андан сырткары бул жерде тараптардын жарашуусу жөнүндө макулдашуу жана соттун ошо чыгарган чечими таштап кетти, көчүрмөлөрүн. Бул айыптоо актысы менен окуп таанышып чыктым. Ал жерде тергөөчү жазып атат, сизди ушундай башка адамдардын тобу менен сүйлөшүп алып, башкача айтканда элдик көзөмөл коомдук уюмунун төрагасы менен сүйлөшүп алып, судья Кымбат Архаровадан акча доолаган дейт да. Акчанын суммасы деле азыр бул жерде жазылган. $3600 дейт. Талап кылып, анан ошол $3600 ичинен дейт 200 000 сомду берип атканда ошол коомдук уюм төрагасы кармалып атат. Анан ал андан ары ошо сизге дагы көрсөтмө берип, анан сиздерге кылмыш иш козголуптур. Ошол күндү айтсаңыз, негизи сиз коомдук уюмга кайрылгансызбы, акча талап кылгансызбы судьядан? Бардык жака барып айланып кетип, акырында айланып кеткенин элдик көзөмөлдөгү арыз жаздым. Мен ушинтип шаардагы судья Архарова өзү машинемди айдап жүрүп, күйөөсү экөө өздөрү сатып алып, мана бүгүнкү күнгө чейин менин акчамды бербейт. Мен бул акчамды майып кызымды жетелеп каяктардан таап келгенмин. Акчам эле машинемдин акчасын бүгүнкү күнгө чейин бербей атат деп арызданып барсам, алар айтты, анда арыз жазыңыз деп. Арыз жаздым. Арыз жазсам, ана менин арызым менен ошол маалдагы элдик көзөмөлдөөнүн 3 эмеси барат. Алар мурда ушу УКМКда иштеген, пенсияга чыккан адамдар экен. Анан барса, бул айтат, мен $2000 бергенимди айттыбы деп. Булар айтат, мен бергенмин $2000. Мана берген. Жерим алып берем деп алган акча болсо дагы мен болуптур, машинеңден минип саба деп, жок дегенде $4600 бер дегенмин деп аны аларга айтканмын. Алар айтыптыр, мана $2000 бериптирсиз. 2012 жылы берипсиз. Машинени алганыңыз 2008 жылы деп, анан барса болуптур. 2 күндөн кийин келиңиз, мен сизге эме калган акчасын беремин деп алдаптыр, аны дагы Архарова. Анан ал 80ге кирген киши эле, болуптур, берсе болду деп кубанып, бир болсо эме Каримова Турсунай арызыңыз боюнча акчаңызды алып беремин деп. Мен болуптур, анда сүйүнүп бөлүп берем деп айтты дейт. Болуптур, бөлүп берсе деле макул. Десем, анан эртеси күнү эмес, андан 2-3 күндөн кийин звонок кылыптыр. Келиңиз, мен Каримованын акчасын даяр кылып койдум деп. Анан барса 200 000 берип, Архарова ошо элдик көзөмөлдөөнүн колуна берип туруп, анан УКМКдан оперлерди чакырып, менден акча вымогать этти деп, колуна кишен салдырып, аны түн ичинде сүйрөп кетиптир. Кечки саат 10 ушундай 9-дарда. Анан мени алайын десе, жок, келбесин деп айтыптыр. Архарова көрөйүн деген көзүм жок деп мени. Болуптур, барбасам барбайын деп. Анан түнгү саат 12-лерде УКМКнын балдары мага звонок кылып, сиз келбесеңиз болот, кайсы жердесиз? Айткан жеримди айтсам, алар алып кетти мени. УКМКга түндө барып ушундай арызымды көрдү. Алар мен арыз жазгам, действительно 200 000 колуна бериптир. Ушу күнгө чейин ошо 200 000 мага бер деп. Менден карыз болбосо эмнеге берет 200 000 Архарова? Менден карыз, машинемдин акчасын бүгүнгү күнгө чейин бербей атат. Анан бул ушу тергөөчү айыптоо актысында ошол акча маселесин дагы тергегенби? Сизге ошол машинаңыздын акчасыны Тыналиев бергени боюнча бир документтерди караганбы? Сиз ал жерде эми сурак бердиңиз да. Бул жерде бирок тергөөчү жазып атат. Тыналиев дейт, сизге $4000 бергенден кийин сиз
нотариалдуу ишеним кат жазып бергенсиз дейт да. Нотариалдык бир фирмадан дейт, бирок ал нотариустун кайсы нотариус экени аныкталган жок деп атат да тергөөдөчү. Мунун бардыгы жалган. Мага акча берген эмес алар. Алар мага 2012 жылы Архаровага көрүнгөн жер эмес, президент Атамбаевка жазып атып, ошо маалда Жамашева деген аял бар эле, ошого тапшырыптыр президент. Мына бул аялдын эмесин печ бер деп. Ана Жамашева буга звонить этип, ошо маалда Первомайскийде судья болуп иштеген Архарова. Анан Жамашева звонить этсе, ошол жерде Жамашеваны дагы алдаган, мени да алдаган. Барыңыз, акчаңызды даяртылып коюптур деп ошентип мага кабар берди Жамашева. Азыр сиз айтып атасыз, бир нотариуска барганбыз деп айттыңыз, Нотариуска барганбыз. Анан ал жерде сиз кандай документтер кол койгонсузбу? Кол койсоңуз эмне кол койгонсуз? Мен ошол жерге барып машинемди аламын десе, мен машинени алып туруп акчамды $6600 баалаганбыз. Өзү ошончого алган элем. Болуптур деп туруп, анан эме кылса, мага 3 күнгө вожденияга берип туруңуз. 3 эле күнгө. 3 күнгө мен сизге жердин документин берем деп бир кызыл китепти берип койду. Кызыл китепти алдым дагы 3 күнгө вожденияга болуптур дедим. 3 күндөн кийин мен аялым судья болуп иштесе, жүрүңүз азыр Архарова кымбат деген күйөөм, эме аялымды көрүңүз. Мен сот дегенден кийин ишенип калдым. Сот дегенден кийин ишенип анан 3 күнгө да бербейт элем. Анан жердин документин колума. Бирок жердин документи мунун атында эмес экен. Башка эле бирөөнүн жердин документини колума берип коюптур. Анан вожденияга 3 эле күнгө уруксат берсем, кийин бул көрсө генеральный кылып, нотариус менен сүйлөшүп оформить этип алыптыр. Бирок ушул 2022 жылы козголгон кылмыш ишинде тергөөчү мына ошону жазып атат. Тыналиев акчаны берген деп. Ошентип жазыптыр. Анан ошентип сизге кылмыш иши козголот, жана коомдук уюмдун төрагасына дагы кылмыш иши козголот. Андан кийин ал сотко барганда тараптардын арасында макулдашуу болот экен. Мына ушул макулдашуунун демилгечиси сизди деп айтып атышат. Сиз ушул макулдашууда бул кандайча түзүлгөн? Сиз анткени бул жерде жазылып турат да. Сиз мындан кийин Архаровага деп атат, жана анын жолдошуна эч кандай материалдык жана моралдык дооматыңыз жок экениңизди тастыктайсыз деп мына колуңуз турат экен. Мындай кылат. Бул Архарова деген бардык жерде $2000 бергенде дагы күйөөмдө дагы жок деп жазып берген, менде дагы жок деп жазып берген деп жаздырып атат. $2000 алыш үчүн ошондо дагы мен кол коюп бергем. Күйөөмдө да доомат. Азыр бул жердегинде дагы мен күйөөсү эчтекесин көргөн эмесмин, дооматым жок деп өзүнүн кызматынан пайдаланып жаздырып ушинтип чыгарып атат. Мен буга дооматым бар. Машинем акчасын бүгүнкү күнгө чейин бербей жүрүп бул. Өзү айдап жүргөн Архарова. Анан ушул машинаңыз акчасы боюнча сиз эң биринчи милицияга качан арыз жазгансыз? Ошо маалда ошол Атамбаев иштеп турат эле, көрүнгөн эме, ошо райондук сотторго жаздым, ошол жака жазып аттым ага чейин. Акырындан кийин ошо маалда Атамбаев президентибиз эле көп жолу жазып атып, анан ал ошо тапшырма бериптир Жамашева. Ошондо жогорку соттун эмеси председатели Жамашева эле. Акырындан кийин болуптур деп анан алдап бул жерде дагы акчасын толук кылып койдум деп. Ага чейин арыздангандарым бирөөнү дагы кызматынан пайдаланып, такыр менен сүйлөшүп койду. Сиз айтып атасыз, буга чейин баягы бул судья болгон үчүн мен баягы сотторго кайрылып аттым депчи, баягы төрагаларына депчи. Бирок ошол эле учурда сиз укук коргоо органдарына качан кайрылдыңыз? Анан Тыналиевдин үстүнөн дагы арыз жаздыңызбы? Анткени Архарованын адвокатынын айтымында ал эч кандай баягы бул машинаны алган эмес, жолдош алган, ошон үчүн жолдошу менен чечиш керек деп алар айтып атат да. Булар ошентип Архарованы коргоп атат. Өзү менин машинемди Архарова өзү кабинетинде мына биринчи эми өзү берип атат акча. Жерге алган акча депчи, машинени өзү айдап жүргөн. Күйөөсүнү дагы көп жолу жаздым. Күйөөсү так
такыр көрүнбөй, үйүнө канча жолу бардым булардын. Такыр көрүнбөй качып, милицияга деле келбей, өздөрүнчө нар жактан көмүскөдөн сүйлөшүп алышат. Мен барсам ал жок деп, бул жок деп, анан менин ишимди жаап, Ленинскийге деле кайрылдым. Башка эч жер калган жок. Акырында анан ушул Архарова айдап жүргөндөн, өзү айдап жүргөндөн мен ушу Архарова айдап жүрөт. Күйөөсү экөөбү Архарова өзү мен мунун аялымын деген мага. Ошондой Первомайский ишенип эле бере бер, 3 күндө акчаңды беребиз деп экөө туруп айткан. Буга чейин сиз баягы бизге кайрылганда башкы прокурорго жолугам деп башкы прокуратурага барганбыз. Ошол күнү деген ал жактагы кызматкерлер эми сизди тийиштүү адамдар менен жолуктурабыз деп туруп, анан сиз кирип кеткенсиз да. Анан ошол жерден бир жылыш барбы? Такыр жылыш жок. Жогорку прокуратурага кириш өзү мүмкүн эмес. Такыр ошол күнү кабылдама күнү эле, ошо кабылдамасында да түшпөйт. Ал жакта 2 дежурный прокурор бар. Бирөө Кыргызбаев, бирөө Кумар деген. Ушул экөөгө тапшырып коюп, жогорку сот, жогорку прокуратура такыр карабайт. Прием күнүндө келемин, кызымдын коляскасы менен да келем. Бүтүрөбүз дейт, аяка жазып жөнөтүп жиберишет, бул эмеге жазып жөнөтүп жиберишет. Бүтүрөбүз деп такыр бүтүрбөйт. Төлкө сөз гана берет, убада берет. Даже кабыл алышпайт. Азыркы учурда иш кайсы стадияда? Сиз бул сот процесси бүткөндөн кийин баягы сизге опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, бирок тараптар жарашкандан кийин кылмыш кыскарыптыр. Мына ошо кыскаргандан кийин дагы сиз кайра эле акчаны алам деп судьяга бара бергенсиз, органдарга кайрыла бергенсиз. Тыналиевдин үстүнөн мына арыз жаздым дедиңиз жакында. Ошол кайсыл жерге жаздыңыз? Ким карап атат? Азыркы учурда Первомайский робудга жазып, өзү айтты Архарова, менин күйөөм алган, күйөөмдү жаз депчи. Мана анан азыр күйөөсүн ага чейин канча жолу жаздым. Жабылып калат, күйөөсүнү кайра жабат Первомайский. Мана 5-6 тергөөчүнүн эмеси бар. Азыр ким карап атат? Азыр Мурат деген Первомайскийде тергөөчү карап атат. 2 жума отпускага кеткен, ал кайрадан ачылып, дело уже бир жолу жабылып, азыр кайрадан ачып атат, ачып тергеп атат күйөөсүнү. Буга чейин бирок бир гана тергөөчү айтты, сен ана Архарова бериптир акча, жерге деп бериптир. Ошого расписка алып атырсыңар. А машинеге берген болсоңор расписканы көрсөт деген суроону бир тергөөчү берди. Азыр эми бул тергөөчү эми ишти баштаса, бул дагы суроо берет. Суроо берсе, бул минтип атат, мен машиненин ичинде бергенмин деп. Бүт жалган. Мен акчамды бербесе койбойм. Мен майып кызым бар. Ушу президентке дагы кайрылуу кылып коеюнчу. Ой, айланып кетейин. Садыр Жапаров эл шайлаган, мен шайлаган, Кыргызстандын бүтүндөй эли шайлаган, кылкылдап көчөлөрдө ушу 1 ай бою сени президент болсун деп көчөдө жүргөнбүз. Айланып кетейин. Садыр Жапаров Нуркожоевич. Мен ушу сенден сурайт элем. Мына биздин ушу шаарыбызда жогорку прокуратуранын эмеси бар, төрагасы. Такыр кабыл албайт. Буга чейин мана Зулушевка да арызданганмын. Зулушев өлүп талып түшүп келет эле. А бул бизди такыр кабыл албайт. Мен ушу Архарова жөнүндө жаза берип, ал жактагы соттор, сот эмес жардамчылары мен бара жатканда эле билет. Булар бар ар түрдүү мага ал түрдүү шылтоолорду айтып жазып кой дейт. Жазып коем. Мына ушу күнгө чейин мен Архаровага берген машинемди ушу Асаналиев такыр козгойбой, бул ишимдин акырына чыга албай атам. Прием күнү келебиз, кабыл албайт. Жөн күнү жазам, анда дагы жазганым боюнча кабыл албайт. 2 дежурный прокурор бар. Айланып кетейин, Садыр Жапаров. Ушу инвалид кызымды көчөдө сүйрөп, сени президент болсо ушу көйгөйлөрүм чечилет деп аябай чуркадым эле. Мен ушинтип чуркап, сенин президент болсун деген кагаздарыңды бул ушу Бишкектин булуң бурчуна таркатканмын. Мени Айгүл Жапарова дагы билет. Айгүл Жапарова өз колу менен миңдеген кагаздарды мага берген. Мен ушул көйгөйүмдү чечип, мынау Асаналиевке окшогон прокурорлорду отставка берип койса дагы болоюн. Мына Архарова
мыйзам чегинде жооп берсин. Менин акчамды азыркы баада берсин. Мен жыл сайын ушинтип көчөдө жүрөм. Же соту карабайт муну. Эч ким карай албайт экен. Мына судьялар кеңешиге да жаздым. Азыркы сот Сатиевке да жазып атам. Биз мунун ишине кийлигише албайбыз дейт. Бул кылмыш иш бул. Менин машинемди алдап алып, ушу күнгө чейин акчамды бербей, ар кайсы жерлерге мени ушинтип кайра жаздырып, өзү жазып, кызматынан пайдаланып, эми доом жок дедиртип деген чечимдерди чыгарып алат. Сенден жардам күтөбүз, айланып кетейин. Садыр Жапаров. Судья Кымбат Архарованын мыйзамдуу өкүлү Анатолий Хега келгенде, ал айтып атат да, эгерде сиз бизге маалыматтарды бердиңиз, интервью бердиңиз да, анан сотко күйөөсүнө дооматыңыз бар экенин айтып атасыз. Булар айтып атат, мына кылмыш ишинде судьянын же анын жолдошунун сизге карата кандайдыр бир карызы бар экени аныкталган эмес деп атат да. Бул мындай жабылган иш депчи. Бул боюнча мына чечим чыгып атат дейт, расмий. Анан эгерде ушул материал чыккандан кийин дейт, сизди Кымбат Архарова кадыр баркын коргоо боюнча кайра сотко берет экен. Азыр мени дагы берет бекен. Эгер ушу Архарова кадыр баркы болсо, айдап өзү менин машинемди өзү айдап, мына менин майып кызым бар, ошого карабастан мени алдап, алдоо түрү менен жаздырып 3 күнгө деп, ушу күнгө чейин акчамды бербей жүргөн Архарованын өзүгө козгош керек. Мындай соттун. Мен мындан акча да вымогать эткен эмесмин, болгону менин машинемдин акчасын сурап атам. Мен койбоймун. Президентке дагы канча жолу жаздым. Садыр Жапаровка бүгүн да жазып келдим.